Салам достор, бүгүн сиздер менен азыкча сарптап, даамдуу тамак жасайбыз. Вареникилер жасайбыз. Алгач картошкаларды арчып, жууп, бөлүкчөлөргө бөлүп, сууга салабыз. Кайнап чыкканда туз салабыз. Бышканча кайнатабыз. Эми биз 2 пияла сууга 2 чай кашык туз салып, 1 чын un салып, камырлабыз. Унду 2 бөлүп салабыз, кийин дагы 1 чын un салып, катуу камыр жүрөбүз. Камырды салфан пакетке салып, тыныктырууга алып коебуз. Картошкаларыбыз бышып чыкты. Эми биз картошкага татымына жараша туз, кара мурч жана каймак кошуп алабыз. Ордуна сливочный масло кошсоңуздар дагы болот. Эзип, бирдей масса кылып алабыз. Тыныгып турган камырды алып, кайрадан ээлеп, 2 субалага бөлүп, дагы бир аз тыныктырабыз, дагы жайып баштайбыз. Камырды өтө жука жаюунун кереги жок. Себеби вареникилер сууда бышкан үчүн жарылып калышы мүмкүн. Мантыга, оромого жайгандай жука кылбайбыз. Андан бир аз калыңыраак жаябыз. 5 литрлик баклажканын капкагы менен кырксам, бир аз кичинелик кылды. Анан консерваланган жүгөрүнүн идиши менен, банкасы менен кыркып алдым. Аябай сонун көлөмдө болду. Түйүлүү жолун көрсөтүп өттүм. Биринчи жасаганда окшобой калса эле таштап бербей, кайра жасап колуңузду үйрөтүп алсаңыз, оңой эле. Бардыгын түйүп алабыз дагы. Казанга суу коюп, кайнап чыкканда туз салабыз. Анан вареникилерибизди салып бышырып баштайбыз. Кайнагандан кийин 2 мүнөттөй аралыкта бышат. Бышканда өзү суунун бетине калкып чыгып калат. Алып табактарга салабыз. Сары май же болбосо сливочный май менен сүйкөп дасторконго тартабыз. Сметана, айран, каймак менен жесеңиздер дагы аябай даамдуу болот. Сөзсүз түрдө даярдап көрүңүздөр. Сиздерге жагат деп ишенем. Көргөнүңүздөргө рахмат. Лайк басып, комментарий жазганды унутпаңыз. Тамагыңыздар даамдуу болсун.